Достор, бүгін мен Үрүмчүдөмүн, саламатсыздарбы? Үрүмчүдө дегенде ушул Үрүмчүгө болгон сапарымды Үрүмчүдөгү ат майдандан баштайын деп чечтим. Көрсө Үрүмчүдө өтө чоң аткана бар экен. Ал аткана ушунчалык чоң экен. Бир кабат атканага батпай 2-3 кабат аткана курушуп, мына ошол 2-3 кабат аткананын ичинде аттардын дүйнөдөн чогулган ар түрдүү сортторун, ар түрдүү породаларын алып келип багышат экен. Андан жаңы породалар өздөрү дагы чыгарышат экен, жаңы породаларды. Анан булар өздөрүн багыш үчүн шоулорду көрсөтүп турат экен. Мисалы мындан караңыздар азыр. Достор, Нуркелди курулуш компаниясы Жалал Абад шаарында бир эле учурда 3 турак жай комплексинин курулушун бирдей куруп баратат. Бирөөсү мисалы Эверест элиталык турак жай комплекси. Мунун жеринин документи, курулушунун документи бардыгы бүткөн, бардыгы бар. Курулуш болуп атат. Андан сырткары Аленур 2 жана Аленур 3 турак жай комплексинде дагы маселе ушундай. Эми Аленур 1 турак жай комплекси бүтүп өз убагында адамдарга тек паспорты берилип, азыр адамдар жашап атышат. Бардыгыңыздарга үй кут болсун, насип кылсын. Бар болуңуздар. Мына мисалы мынау жылкычынын образын көрсөтүп, мынау жигит, мынау ак атты колап жүрөт мына. Ушундай бир чоң аянтчасы бар экен ортодо. Жигит кыздар чыгып, ат үстүндө ар түрдүү оюндарды көрсөтүшөт экен. Мынантип кайсы бир атты кубалаган образды көрсөтүшөт экен. Анан үйүрү менен кубалаган образды көрсөтүшөт экен. Андан сырткары жарышкан образды көрсөтөт экен, ат жарыштырган. Андан сырткары ошол нары бери чуркашып, тизилип кадимки парадтагыдай жанагы ар түрдүү бир көрүнүштөрдү, формаларды ушул аттардын күчү менен, аттардын кооздугу менен жаратышат экен. Эми ошону көргөнгө мынантип жарданып, тиги жерден бери ушинтип адамдар келет экен. Алар мынантип отуруп билет алып алышып, ушуну көрүп кетишет экен. Анан бул жерде аттын ошол баягы Түркмөнстандагы жанагы акал-текин, биздеги кара байыр жана башкалардын бардыгы чогулуптур. Бул жерде иштеген жумушчулардын көпчүлүгү азыр байкасам жалаң эле кыргыз өңдүү жигит кыздар жүрүшөт. Азыр мага ушул жердеги айрымдар айтып калышты. Кээде Кыргызстандан келип жумуш таппай калган жаштар деле келип ушул Үрүмчүдө ушул жерде ат багып, ат минип, ат чаап деле оокатын кылып кетет экен. Азыр газоблоктун бекем же бош экенин билиш үчүн биз бир эксперимент өткөрөбүз. Машинаны айдап туруп кайра жылдырып коесузбу? Мына газоблок, ушул оштон чыккан газоблок. Чыкты, бышты, мына жерге коюлду. Мына азыр чоң ушундай оор жүктөр ташыган машина. Айдай бериңиз эми. Айдай бериңиз. Мына ол ось толугу менен ушул газоблоктун үстүндө турат. Бул керек болсо мына дөңгөлөктү дагы көтөрүп турат. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр. Мына бардык нерсесин эске албаганда дагы мына остун өзү, мына дөңгөлөктү кармап тургандын. Жөн эле айтайын, мына дөңгөлөктүн өзү жок эле дегенде бир 80-90 кг чыкса керек, өлдү дегенде. Мына ось өзү бир жок эле дегенде 1 тонналык нерсе. Мунун үстүндөгү жүктү караңыздар. Бул бош азыр, бош болгондо дагы ушуну көтөрүп атат азыр. Эми ушуну биз айтып атабыз. Бул газоблок бош экен, бул эзилип кетет экен, жүктү көтөрбөйт экен, бир нерсе ийилсең кармай албайт экен деп атабыз. Андай эмес туугандар. Мына жарака кеттиби? Жок, сынган жок, эзилип калган жок, отуруп калган жок. Болгону мына ушул эң жүк көп түшкөн жер бир аз нагрузкада бычыйып деформация болгон. Болду, башка эч нерсе болгон эмес. Азыр мен сиздерге мына жакта турган аттарды көргөзүп берейин. Мисалы мына жакта мындай карлик аттар дагы багылат экен. Карлик аттарды көбүнчө булар ушул жерде жанагы ушул шоунун бир бөлүгү катары, анан көп түрдүүлүктүн бир бөлүгү катары көрсөтүшүп багышат экен. Ичкериде мисалы мынау булар сыртта багылса, мынау ичкериде дагы аттар бар экен. Андан сырткары мунун экинчи кабатында дагы аттар бар экен. Мына жакта, бул жагында дагы. Мисалы тетиги терезеден жакшы көрүнбөйт атат окшойт. Так, мына ачык турган терезелердин бардыгында жылкылар бар экен. Алар мал чыгып кишенешип, ушинтип кээде
адамдардын көңүлүн өзүнө бурат экен. Ушинтип музыканын коштоосунда ар түрдүү ат оюндарын көрсөтүшүп, кыздар, жигиттер чыгышат экен. Азыр мына жакта дагы бир оюнду башташты окшойт. Булар бута атат окшойт. Мисалы, тетиги жерде дагы аттар турат мына жакта. Сиздерге көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? Азыр жакын барсам мен бирдеме жедирип коебу, берип коебу деп мына сакчылары жолоткудай эмес. Мына жакта жанагы бутага жаатуу шоусун көргөзүп атышат мына кыздар. Кыздарды өңүнөн карасаңыз жалаң эле кыргыздын кыздары. Төрт кыз чыкты. Төрт кыз ушинтип чаап келатат. Мына жааларын көтөрүп алып чаап келатышат. Келүүчү мына ушинтип ат үстүндө жаа менен бутага ок атып кетип атышат. Карасаңыз музыкасы дагы кээде ушу кыргыз музыкаларын, Американын жанагы ковбойлорунун музыкаларын коюп, ошол музыкалардын коштоосунда анан ушундай ат оюндарын көрсөтүшөт экен мына. Жогору жагында дагы ошол жылкылар турат, бул жагында дагы бар экен. Мисалы мына жакта бир кара ат турат. Наркы жакта оюн болуп атса, кээде бээлер чыгып, үйүрү менен чуркап атса, бул дагы чыгып, абдан мынтип нары бери чуркап. Ушундай экен, адам келсе коркпойт экен, чыгат экен. Кандайсың? Мына. Мунун өзүн жалгыз коюп коюшуптур, бул абдан жини келет экен бул. Кыргызча музыканын коштоосунда мына кыздар нары бери чапкылап атышат. Мына Кытайдын бүтүндөй ички Кытайдан, ушул Үрүмчүдөн келип, булар ушул тамаша кылып атышат ат оюндарын. Мына кыздар оюнун көрсөтүп бүттү окшойт. Мына жерде азыр кыргызча музыка менен дагы бир шоу башталды. Жалаң кыздар чыгышты. Наркы жакта жигиттер дагы чыгыптыр. Шоу башталды. Жалаң кыргыз өңдүү жигит кыздар. Булар кадимки улак ойношот окшойт. Эңиш ойнойт экен. Тетиги жагында бир эңип алганга бирдемени ташташты, ошону улак кадимки көкбөр окшойт. Эми бул жерде ушул сыяктуу оюндарды көрсөтүшөт экен. Бул жерде канча ат болушу мүмкүн? Канча ат бар? Туугандар, силерге бир кызыктарды айтып берейин. Азыр мында дагы бир шоу болуп атат. Бул жерде кыз-жигит чыгып, кыздар, жигиттер тобу көкбөр ойноп атышат. Анан ушинтип нары бери бастырышып, элдин көңүлүн буруп атышат. Жана айткандай жалаң эле мына жалаң эле кыргыз өңдүү, кыргыз жүздүү кыздар, жигиттер мына ушинтип шоу көргөзүп атышат. Эми бул жерде, мына ушул жерде билеттин баасы ушундай шоу көргөзүүгө, ушу шоуну көрөм деп келген элге ошо билет 70 юандан сатылат экен. 1 юан кыргыз сомуна алганда 13 сомдон болот. Эми бир күндө ушинтип азыр мисалы 200 адам же 300 адам кирди деп эсептей турган болсок, тетиги жайнап жарданып карап отургандарды. Демек бул жерге күнүгө бир 1000 адам келсе, демек 70 000 юан түштү деген сөз. 70 000 юан бул өтө чоң акча. Мына жалаң кыргыз өңдүү келиндер мына. Көрүнүп атабы? Ат багып, элге аттардын шоусун көрсөтүп иштеген ушул мекеме жеке менчик, жеке ишкердин мекемеси экен. Анан бул жерде 600дөн ашык ат бар экен. 600дөн ашык аттардын
баалары ушул дүйнөнүн ар тарабынан алып келингендиктен мындай тандалып. Булар мына мисалы Акалтекин ат экен мына отурган. Бул аттын баасы миллион юандан артык турат дейт. Анан жана айткандай ушул шоуну көргөнгө мен өзүмчө болжолдоо эсептеп көрдүм. Биз кыргыздар билесиңер, жанагы бирөөнүн акчасын, бирөөнүн чөнтөгүн эсептегенди, санаганды жакшы көрөбүз. Эми мен мынтип эсептеп атам. Эгерде ушул жерге 600 ат бар ушул турган жерге күнүнө 1000 турист келе турган болсо, ар бир туристтин төлөгөн акчасы 70 юандан боло турган болсо, демек 70 000 юан күнүнө түшөт экен. Эми аны 30га көбөйтүп, анан аны 12 айга көбөйтүп, анан ошону жанагы долларга көбөйтүп көрө турган болсоңуздар, анда олчойгон эле акча чыккыдай. Эми ушунун бул жердеги 600 атты бакканга, булардын отуна, жем-чөбүнө, салыгына, андан тышкары ушул жердеги кызматкерлердин айлыгына деп ошол 70%-ын чыгымга жумшап салганда деле менин болжолумда ушул бир ушул ишкер, ушул аткананы уюштурган ишкер жылына бир 1 миллион доллардай таза киреше тапкыдай экен. Мына бул жерде ушундай аттардын ар түрдүүсү бар экен. Бул жерге элди кадимкидей эле киргизет экен. Мунун ичинде, мына атканасынын ичинде шарттар абдан жакшынакай түзүлүптүр. Мисалы мына жакта ахуру болсо, анда жем чөбү болсо, мына жагында ошол суу иче турган жайы бар экен. Астын мынантип кургактап, суу кыла койбой, ушундай жанагы опилка ошого окшогон жанагы кургак нерселерди улам жаңыртып салып турушат экен. Анан эми буларга ушинтип мынантип Кытайдын ар тарабынан адамдар келишип, ошолордун бардыгы ушул ат шоусун, ушул аткананы көрөбүз дешип акча төлөшөт экен. Ушундай эми ошого окшогон нерсе бизде дагы болсо жакшы болот экен деп суктанат экенсиң адам. Себеби бул ушул жөн эле бир бизнесмендин бизнеси, бир ишкердин киреше булагы эмес. Бул кадимкидей элдин, улуттун, мамлекеттин сыймыгы дагы болуп берет экен. Анткени чет өлкөдөн турист келсе дагы ушул жерге жетелеп келсең, уят болбогудай экенсиң, анан таң калтырат экенсиң, төлөгөн акчаңа дагы ыраазы болот экенсиң. Мисалы бизде Ошто дагы, Бишкекте дагы көп угуп калып жүрөбүз. Мисалы Бишкекке барсаңыз дагы, Ошко барсаңыз дагы кээде мындай коноктор келип калат чет өлкөдөн, ошого окшогон иштер болот. Анан ошондо сурап калышат. Ыдырыс, мисалы Ошто конок бар эле, ошол конокту Ошто кайсыл жерге алып барсам болот деп. Анан ойлонуп бир сунуш айтам деп башын катат. Кайсыл жерге алып барсак болот? Эмнени көргөзсө болот Ошто деп. Көрсөтөйүн десең, бир кызыктуураак эч нерсе жок. Жаллаң баягы тамактана турган жерлер. Анан айтышат, тамактан башка нерсени айтчы деп. Тамактан башка эмнени көрсөтсө болот деп. Сулайман тоонун көрсөтсө, жок, Сулайман тоодон башканы дешет. Кыскасы, ушул жанагы эме жок да, мындай бир көрсөтө турган бир жакшыраак бир туристтик жайыбыз жок. Анан ушул жерден дагы пайдаланып айтып кетким келет. Негизи бизде ушул мамлекеттик болсун деп эле жүрүп ушул элди курутуп бүтө турган болдук. Көбүнчө ушул мамлекеттик болсун деп эмес, тескерисинче жеке адамдарга берели, жеке ишкерлерге эркиндикти берели, ишкерлер байысын, ишкерлер ушуга окшогон нерселерди ойлоп тапсын, адамдарды иш менен камсыз кылсын, салыкты төлөсүн дегендин ордуна ошол мамлекетке алышыбыз керек, кустурушубуз керек, өкмөттүк болуш керек деп эле ушул отурабыз. Мамлекеттин мындай иштерди кыла бербейт, кылып жетишпейт. Мамлекеттин деле көп баягы эмелерин билебиз, ушуга окшогон атканаларын. Ат бар, ат мамлекеттики, ат майдан мамлекеттики. Анан адамдар келет, атты мингизип акчасын алат, чаптырып акчасын алат, көргөзүп акчасын алат. Анан ал ошол жердеги директордун же бир ошол жердеги бир адамдардын чөнтөгүнө эле кетет. Мына шоудан кийин дагы монантип жигиттер жүрүшөт экен. Ой, кандайсыңар? Кандайсыз? Жакшы дейт бул. Ой, жигиттер, кандайсыңар? Кыргызсыңарбы? Казак? Каяктын казагы?
Ушул жердин казагы. Кыскасы бул жерде баягы Акчийлик, Ак суулук ушул казак кыргыздар ушинтип иштешет экен. Жана кыз дагы кандайсың десем жакшы деп кетти. Муну бала да кыргызсыңбы десем казакмын дейт. Кыскасы кыргыз казак бир өңдүү эмеспи? Ушундай. Мындан анча-мынча каалоочуларды мингизип коет экен атка. Мына. Ушинтип дагы акча табышат экен. Ой кыздар, бир күндө канча жолу ушинтип шоу көргөзөсүңөр? Экөө элеби? Туристтер көп келеби? Канча ат бар бул жакта? 800 нече. 800? Жана 600 дедиле, 800дөн көппү? Атыңыз жакшы экен, жоош экен. Рахмат. Жакшы айдайт, минет экенсиз атты, жакшы чабат экенсиз. Ушундай казак кыз окшойт. Ие дейт. Ушуларды көрүп айтам да, айланайын ушу ишкерлерге эркиндикти берели. Ушул кылынган иштерди ишкерлерибиз өздөрү кылсын, өздөрү акча тапсын, байысын, салыкты төлөсүн, ушунча адамды иш менен камсыз кылсын. Кыргызстандын сыймыгы болгон ушундай нерселерди алар дагы уюштурсун. Мына жерде азыр айтып атат. Жана 600 деп айтышты эле, интернеттен алган маалыматка таянып. Көрсө 600 эмес, 800дөн ашык аттын түрлөрү бар экен. Аттын тандалмалары экен. Аттын ушундай асыл тукумдары экен. Ошолордун баардыгын ушул жерде Үрүмчүдө бир ишкер бир жерге топтоп, элге шоу көрсөтүп, бул атын дагы багып атыптыр, акчасын дагы табып атыптыр, ушунча адамга иш дагы берип атыптыр, салыкты дагы төлөп атыптыр. Керемет эмеспи дейм да. Азыр бизде Кыргызда ушундай болсо, ой, ушул жанагы муну кустуруш керек экен деп жатып курутмакпыз го дейм. Дегенде биз ушу Шыңжаңдын түзүлгөндүгүнүн 70 жылдык юбилейине арналган музейге келдик. Музейдин ичинде эми жанагы Кытай кантип кандай кыйынчылыктарды өткөргөн, мына Компартия келгенден берки, ошо Мао Цзэдуңдан берки. Андан Дэн Сяопиндин маалында кандай болгон, андан кийинки азыркы жетекчилердин маалында кандай болуп өнүгүп келатат, ошонун баардыгын баягы хронология кылып, жылдарга бөлүп, кимдин тушунда кайсыл бир көрүнүктүү иштер боло турган болсо, ошонун баардыгын музейге тизип чыгышыптыр. 50-жылдары Мао Цзэдуң Кытайдын элин кыйнап, технологиялык революция жасайбыз деп, элдин баардыгын темир өндүрүүгө аябай аргасыз кылган. Ошол учурда темир өндүрөбүз, темирдин планын толтурабыз деп, айласы кеткен адамдар мындай мештерди куруп алып, анан жанагы казан табагынан бери ошол мешке салып кайнатып, темир өндүрүп, ошо планды тапшырабыз деп жүдөшкөн. Ошонун айынан баягы канча адам темирге, отко, ар түрдүү химиялык түтүндөргө ууланып кыйласы өлгөн. Көрсө ошондо жанагы Кытай бийлиги ушул технологиялык бир секирикти жасайбыз деп ошодон бери кыялданып келаткан экен эле. Азыр эми биз мына бул Кытайдын азыр өнүгүү тарыхын көргөзгөн музейлерди аралап жүрөбүз. Эми ошол жерде ошол өнүгүү тарыхы кандай болгонун бүтүндөй ошол музейлерге орнотуп, мынантип кинолорду, видеолорду чыгарышып, көрсөтө турган жайларды куруп коюшуптур. Азыркы өнүгүүсү чындап эми суктанарлык. Мурдагы ошол өнүгүүгө кылган аракеттери бир жагынан карасаң күлкү келерлик болчу. Кытай бийлиги абдан аракеттенип отуруп, ошол 50-жылдардын башында адамдарды ошол темир кайнаттырып, темир өндүргөнгө аргасыз кылып отуруп, 58-жылы мына бул биринчи алгачкы Кытайдын өзүнүн тракторун жасап чыгарышкан экен. Ошол тракторду азыр мынантип музейге коюп коюшуптур. Эми бул трактор азыр Кытайдын баягы юанынын 1 юандык купюрасына ошол трактордун сүрөтү коюлуптур. Бул эми Кытай сыймыктарынын бири экен. Алгачкы ата мекендик технологиялык бир жетишкендик катары. Негизи Шыңжаң деген эмне? Шыңжаң деген көрсө бул
ошол уйгур маданияты экен, уйгур архитектурасы экен, уйгур тамак ашы экен, уйгур базар экен. Ошондуктан ошол күндүз эле эмес, алардын базары түнү дагы болот экен. Ошол түнкү базарына дагы келдик, көрдүк. Ошол түнкү базары эми бир өзүнчө бир ажайып нерсе. Мына ушул жер жанагы Дабазар деген базардын бир дарбазасы. Мунун бир нече дарбазасы бар экен. Бул илгерки тарыхый ушул Үрүмчүнүн борбордук базары экен. Анан мынантип түнү күнү элдин аягы үзүлбөйт экен бул жерден. Эми кооздукта аябай эле келтиришиптир. Кооздук жагынан анча-мынча бир шаарды, анча-мынча бир элди алдына салдыргыдай эмес булар. Мында дагы бир ошол Үрүмчүнүн дагы бир архитектуралык бир чыгармасы турат десек болот. Эми ошол Үрүмчүдөгү сапардын экинчи бөлүгү катары мына Үрүмчүнүн ушул кечки маданиятын, кечиндеги тамак маданиятын бир көрсөтүп бергим келип атат. Көрүңүздөр. Мына бул жер Үрүмчүнүн Дабазар деген базары. Бул эски көөнө базары. Анан ушул жерде азыр негизинен уйгурлар, анан ушул келген кытайлар, ушул жердин жергиликтүү кытайлары, анан бизге окшогон туристтер мынантип күнү-түнү тамактанып ушул жерде жүрүшөт. Тамактанганга бүтүндөй бардык шарт түзүлүптүр. Тамактын бардык түрү бар экен. Көтөрүп жегенге, отуруп жегенге, ушул жерде туруп жегенге, кыскасы. Эми көзүң көргөндүн бардыгын эле жей бергиң келет. Карасаң бардыгынын сүрөттөрү кооз. Мына ошо эжеге окшогон шоумен эжелер дагы бар экен. Булар дагы мүмкүн болушунча бул жерде азыр адамдардын жанагы көңүл буруусун талаш. Кантип адамдардын көңүлүн бурса болот. Кече дагы бир Харбин деген эмеси бар экен. Ошол жеринде бир көчөсү бар экен. Ошол көчөнүн ичи толугу менен түнкү базар экен. Ал жерде болсо бирөөсү табак ыргытып, музыка менен бийлеп, ушинтип элдин көңүлүн бурат экен. Ал ушул Кытай интернет желесинде чоң жылдыз экен. Ал жөнүндө ар түрдүү мемдер бар экен. Иши кылып, ал ошол элдин көңүлүн буруп, интернетке чыгып, анан тамагын сатат экен. Мынау болсо эми бул баягы Кытайдын айрыкча ушул Кашкар жана Үрүмчү шаарларында мына ушундай көрүнүш бар. Себеби бир нече теракттардан кийин ушинтип баягы көзөмөлдү аябай күчөткөнбүз дейт. Ошо эл көп жүргөн жерлерде мына ошого окшогон аскердик машиналар куралдуу дайыма ушу элди көзөмөлдөп кечинде турат экен. Жолдон элди өткөрүш үчүн монтип полиция кызматкерлери өздөрү көзөмөл кылышат экен. Негизи ушунчалык эми тарыхый жагы бир салмак боло турган болсо, азыркы тейлөөсү дагы бир салмак. Анан бул жердеги жанагы архитектуралык кооздук, архитектуралык бир өзгөчөлүк, ал өзүнчө бир адамдын көңүлүн өзүнө бурат. Бул жерде базарга элди киргизип атканда мынантип бир катар текшерип, анан киргизет экен. Мисалы мына кирген бөлүгү, мына жагы чыккан бөлүгү экен. Анан киргенде ушинтип элди бир катар текшерип, анан өткөрөт экен. Мынага окшогон жактардан жанагы көрүнгөн адам эле көрүнгөндөй кире бербейт экен. Машина ичинде жүрбөйт экен. Эми бул жагы бир жагынан карасаң жанагы таптаза ушул чыгыш почерки, чыгыш маданияты, чыгыштын бир жүрүм турумуна жараша дегендей, чыгыштын элине гана таандык мындай кургатылган буюмдарды сатуу ушулар бар экен. Анан мени эң таң калтырган нерсе, бул базарда мындай нерселер бар экен. Мисалы жүзүмдүн мына карасаңыздар, ушу сабагы менен сатылат экен, жүзүмдүн узундугун караңыздар. Менин өзү колум узун келет өзү. Ушул
uzun mancalarımdan dağı uzunroq ekan. Mancalarım sala qanday dese muğundarından da. Ben ошол жерден мынау жаңгактардын көчөтүн ушул алып барып ушул жаңгактарды урук катары пайдаланып алып барып бизде эксе кандай болот экен деп сураштырып көрсөм жок болбойт дешет, себеби өзүндөй чыкпайт экен. Муну улаш керек экен. Анан мен мынау жидени дагы эметип көрдүм. Бул жакта жиде деп эткем, башкача аташат экен. Жидени дагы алып барып ушул сортун эгип көрсөк болор деп карасам, бул дагы болбойт экен. Муну дагы жанагы өзүнчө көчөтүнөн отургузуп улап ушундай кылыш керек экен. Анан муну жүзүмдөрдү дагы. Эми жүзүм боюнча ошол негизи эле ошол Кытай жүзүм боюнча дагы абдан бир чоң тажрыйбага, чоң бир өзгөчөлүккө ээ экен. Жүзүм боюнча жүзүмдү ушул каккылуу боюнча буларда ушул жүзүмдүн канча бир 60-70 түрү бар дейби, ушундай экен. Так. Мага бир бул эме анардын ширесиби? А? Мал кичек 10 көй. 10? 10 юан. 10 юан. Бериң анда бирди. Бир нема? Бул жактын бизге, кыргыздарга, өзбектөргө бир жакшы жагы ушул үрүмчүнүн жанагы эли түрк тилдүү экенинде, уйгур менен кыргыздын тили дээрлик. Уйгур менен кыргыз, казак тил бир. Тил бир дейт мына. Бардыгы бири-бирин түшүнөт. Бул жерде тил маселесинен дээрлик кыйынчылык болгуда эмес. Асас жок, а? Мына менде 20 юан. Могу баштыгын алып коерим. А? Баштыгын кереги жок. Ма халкына кереги жок ма? Жок, жок. Мына. 3 кило алса 3 кило. Чикси 20 көй. Жок, бирөө эле. Бирөө болсо болдам да. Канар суй. Мен ушул жерде эле ичем. Так. Сон. Хаучима. Суу кошулган эмес, а? Суу косуп буздуп калды, о, чадак чык. Рахмат. Так. Мына. Hamımız bir kırımdaş. Рахмат. Мынау ашыңыздар эч түкөнбөйт экен го? Bunu бар, аяд менен кичик казан бар. Ошодон алып чыгып. Аяд чыгып, мен түкүмүз. Ошо. Ушундай турат. Мындай карасаң, нары өтүп кетип атсаң деле адам толо. Анан бул жакта аз гана аш калган болот. Кайра бери өтүп кетип атсаң деле ошондой аш болгон болот. Аяд кичик казан бар аяд. Бул жакта башка казан бар дейт. Ошодон бышырып улам алып чыгып мына жака салып турабыз дейт. Рахмат. Кыскасы бул эмелер уйгурлар эми сооданын чемпиондору булар. Рахмат. Уйгурлар ушундай соода чеберлери экен. Айла жок эми буларга. Анан булардын ушул сооданы кылуу маданияты, ушул соода кылган жайын жасалгылоо чеберчилиги эми таң калтырып бүтпөйт. Ушинтип болор болбос нерсени дагы ушул маани берип аябай адамдардын көңүлүн бура алат. Кээде биз ойлойбуз ушул чоң бир акча кетирип, чоң бир нерсени жасап алабыз. Анан майдараак нерсесине келгенде маани бербей коебуз. Булар тескерисинче дал ошол маанилүү, эң адамдар маани бере турган нерселерин, адамдар көңүл бура турган нерселерин аябай жакшылап чеберчилик менен жасайт экен. Шляпаларды да көрөйүнчү кече бир. Саламатсызбы? Так, мына меники. Канча? 49. 49 кымбат го? Кымбат эмес, түшпөй калган окшом дейт, билебиз. Мындан чоңу барбы, жокпу?
就感觉让我坐一下。 Қымбат емес дейді, сіз киіп тұрғанға ұқсамайды дейді, сапаты басқаша дейді. Мен кеше арзанын алып алған ұқсаймын. 2楼新华书店有新疆特色糕点、茶饮、咖啡、手工冰激凌。 Базардың ішіне де кіріп көрелі. Бұл ұйғырлардың музыкалық аспаптарын сатқан жер ұқсайды. Жалаң шілдірмандар екен. Мыналарды не деп қояды? Дутар деп қояды, тар деп қояды. Мынау не, жыланның терісінен жасалған бе, балықтың терісінен жасалған бе? Қысқасы әр түрдесі бар екен, балық ұқсайды. Бұл дөңгештер қанша? 3,5 мың юан? 3000. Қарасаңыздар, ұшық-ұшығын жығаштарды діле ақтап, сырдап, жасап, тазалап 3,5 мың юан деп тұрады. 3,5 мың юан деген бұл ол чойған ақша. Оңай емес. Мен ұшыл Қытайлардың таш маданиятын бір көргөз бергім келіп отады сіздерге. Нихао? Дүниеде bir дағы елде ташты Қытайлар да иштеткен ешбір ел болбоса керек. Ташқа дағы Қытайлар жан салат екен. Айтайын дегенім, мынау мысалы билеріктердің бардығы таштан жасалған. Таштан жасалған бұйымдың нар түрдесі бар екен. Мысалы мынау оқшоғаны, бақа, сақа, қысқасы. Шылардың бардығын таштан жасап, анан ошондағы сатышат екен. Өзінчеле ошол таштағы бір маданият екен мынандай. Мынаның бири дағы бір өтеділе бір асыл бірдем емес дей, таштан. Бұлар ушинтип ташты абдан жанагантип жасалгалашып. Мына музыка кандай болор экен эми. Мына. Ушинтип таштарды деле Мына мисалы мына таштарды қараңыздар. Ушул таштарға деле ушинтип эмени коюп, жанагындай ийилип ушинтип коюшат экен, ушулардагы акча экен. Канча бул? 35. Түшүнө албадым. Кытайча сүйлөйт экен. Бул жерде эми баягы кытайча сүйлөгөнү бар. Анан қарасаңыздар, таштарды ушинтип жасап сатқан өзүнчө чоң дүкөндөр бар екен. Бардык жерде ушундай. Мисалы мына жерде дагы ушундай таш. Мисалы мына ташты кадимки таш. Ушуну дагы боёп, ушуну дагы өзүнчөле жанагынтип жасалгалап, кооздоп, көркөмдөп коет экен. Жан салгандай кылып ташка. И ушул акча экен. Мына караңыздар. Кадимки эле мындай эле таш. Мыналар да ушинтип тоголоктоп тур шардай кылып. Мыналар дагы өзүнчөле. Bununka. Мына караңыздар. Мына жерде да таштарды ушинтип илип коюптур. Бардыгы ушу таштан жасалган. Мынаны таштан жүзүм жасап коюптур. Мынаны мончоктой кылып тизиптир. Кыскасы таштарды ушинтип ташты акчага айландыруу жагынан Кытайга жеткен эл жок болсо керек. Анын таштын неси пайда, ал не пайда берет билбейм. Анан мына бизде мейиз деп коебуз. Жанагы эме неле? Мунаны бизде жана жиде деп коебуз. Ушундай майдасы бар экен, андан иригиреги бар экен, дагы иригиреги бар экен, андан ирик, анан эң чоң мындай ириктери бар экен, абдан чоңдору. Ушуларды деле биз Кыргызстанга алып барып эксек болчудай десем, жөн эле алып барып уругун таштап койсоң болбойт дешет. Аны көчүрүп, жанагы улап ушундай кылыш керек экен.
Анан эми буларда дары чөптөргө болгон ишеним дагы абдан чоң. Мисалы мунга окшогон өсүмдүктөрдүн баардыгын азыр айтып бер десең, жарым саат кулагыңды езип, ошо бул жанагы бирөөсү эркектерди кубаттуу кылат, бирөөсү рактан куткарат, бирөөсү дагы эмне деген кыскасы 1000 оорунун дабасы деп эле ушундай баягы тамыр-самыр бирдемелерди сата беришет. И ошого ишенгендер дагы көп. Мынантип эл мал ушинтип тандап аралашма мейизи дагы бар экен, бир түрдүү мейизи да бар экен. Ошолордун баардыгын алып кыдырып, соодасын кылып түнү-күнү жүрө беришет экен. Бейкапар, бейгам. Ушул жерден бир нерсени айтпасам айтпады дейсиздер, айтсам айтты дейсиздер. Ушул Dabazar деген базардын ичинде мындай чоң бир мечит бар. Мына ошол мечитти экинчи кабатын кадимки мечит катары пайдаланышат, бирок биринчи кабатын кадимкидей маркет кылып коюшкан. Азыр барып көрсөтүп берсем дагы болот. Бул жакта ошол динди мүмкүн болушунча көзөмөлгө алышкан. Анан мына жактары кадимки базар. Бул жагы базар. Мына жактагы имараттардын баардыгы базар. Канча кабат болсо ошонун баардыгы базар. Мыналардын баардыгы базар. Мунараны эми ушунчалык кооздошкон. Эми негизи эле өзү уйгурларда дагы ушу архитектура аябай эле бир өзгөчө экен. Булардын архитектурасын карап суктанбай кое албайсың. Негизи дүйнөлүк батыш маалымат каражаттарынан биз Кытай жөнүндө окуганда Кытайда азыр дин эркиндиги чектелип атыптыр. Кытай ошол ислам динин кысымга алып атыптыр деген сыяктуу маалыматтарды окуп жүрөбүз. Бирок алар аны бул сөздүн негизи кайсы бир деңгээлде чындыгы дагы бар экен, анан калп жагы дагы бар экен. Чындык жагы кандай? Чындык жагы дин толугу менен ошол дини ишмерлер, айрыкча радикалдар абдан чектөөгө алыныптыр. Алар камалчысы камалыптыр, куулганы куулуптур, атылганы атылыптыр, жок кылганы жок кылыныптыр. Эми алар кимдер? Алар жөнүндө өзүнчө дагы бир жанагы музей бар экен, бирок музейин тарттырышкан жок. Бирок ошол музейдин ичинде кирип көрдүк. Ал жерде 90-жылдан баштап 2017-жылга чейин ошол Шыңжаңда болгон ар бир теракттын сүрөттөрү, видеолору топтолуптур. Ошол терактты ишке ашыргандардын аты жөндөрү, сүрөттөрү, кимди өлтүргөн, кантип өлтүргөн, кандай куралдарды колдонгон, ошонун баардыгы музейге коюлуптур. Анан булар айтып атышат. Эми булар биз баштап эркиндикти бердик, бирок берген учурда булар такыр эле мындай ашынып кетишти. Көрүнгөн жерде теракттарды кылып башташты. Биз ага жол бере албайбыз. Ошондуктан биз муну катуу чектөөгө алдык. Азыр акыркы 2017-жылдан бери Кытайда бир да жолу теракт болгон жок деп айтып атышат. И биз ошол эле кезде жанагы биз дейт, жанагы радикал исламга каршыбыз, жөнөкөй кадимки салттуу исламга биз макулбуз, аны тескерисинче колдойбуз деп, анан бизди жанагы атайын ислам университетине алып барышты. Көрсө, Үрүмчүдө ислам университети бар экен. Ал жерде мечити бар экен. 500дөй бала окуйт экен. Анан шарттардын бардыгы түзүлүптүр. Эми ошону дагы көргөзүп атышат. И көрүңүздөр азыр. Так, азыр биз ушул Кытайда Үрүмчү шаарында ислам университетине келдик. Бул аябай чоң экен. 150 гектарда жайгашкан чоң университет деп айтышты. Муну курууга эле 350 миллион юандай акча кетиптир. Жалпы аянты бир 50 миң чарчы метрдей дейт. Ушул имараттагы аянт. Анан эми бул жерде азыр ушул Кытай бийлиги ислам динине, исламды окутууга кандай маани берип атканын биз көрсөтүп бергибиз келип атат деп атышат. Анан ошентип азыр биз ушуга келип калдык. Азыр мисалы бир ушул окуу процессине катышып дагы көрдүк. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Бүтүргөндүк күбөлүгүн берет. Күбөлүгүн бергенден кийин булар ошол күбөлүк менен бирге барып, өздөрү турган жерлерде мындай кызматка орундашканга мүмкүнчүлүгү болот да. Кандай кызматтарга 认 орунушат? 定资格以后，他们会有部分会推荐到一协或者是分院工作，还有一部分会推荐到各地清真寺担任教职。 Мына баягыдан айткандай, бул окуучулар бүтүрүп болгондон кийин баягы өздөрүнүн неме окуу бүтүрүү күбөлүктөрүн булардын колуна алгандан кийин эми көбүнчөсү мына барып дагы бөлөк жанагы тармак мектептер бар эмеспи, бөлүнгөн. Ошол жерлерде окуу окутуу менен шугулданган мугалим болуп, же болбосо ар кайсы жерлердеги мечиттерде ошол диндик зат болуп жерде мечит кызматкери болуп иштегенге болот. 对，然后我们学生在学校期间学费和住宿费是全免的。 Окуучулардын мектептеги кездеги мына бүткөн окутуу акы, жатак, тамак баары акы тегин болот, аксыз. 学生每年会有奖助学金的补助。 Окуучуларга дагы андан тышкары мына ар жылы мындай турмуштук жардам каражат бөлүп берилет. 奖学金和助学金。 Дагы мына окуш мына мукапат дейбиз го, мындай сыйлык акы ошондой берилет да. 奖学金每年最高是6000元，助学金每年最高是5000元。 Мындай сыйлык акыныкы бир жылда эң көп болгондо жаншөжүнүш 6000。 6000 юан бир жылда. 助学金是每年 Эми 5000。 мына жардам акы болсо бир жылда эң көп болгондо 5000 юан болот. 此外，还有自治区财政给予每个学生每个月900元的伙食补助。 Мындан тышкары мына биздин автоном райондук мына неменики каржы мекемесиники ар бир окуучуга 每个月 бир айда 900 юандан турмуш каражаты берилет. 此外，还有每年有我们的实习经费1万元。 Мындан тышкары бир жылда ар бир окуучунун немесине 实习学生 мына практикант окуучуларга 10 000 юандан практикант акы берилет. 这时候就是可以用到赴北京多地开展爱国主义教育实践活动。 Бул акчаны ошол практика кезиндеги өзүнүн ар кайсы кыймылдарына, башка жерлердеги окуу окутуу кыймылдарына иштеткенге болот. Абдулака, мен түшүнүгүм боюнча бул жерде 今天有99个学生和老师就要 今天就已经赴北京。 Бүгүн мына ушул неменин өзүндө 99 мугалим жана окуучу ошол практика боюнча Пекинге карап жүрүп атат. Ар бир окуучуга ошондо баятадан айтылгандар 10 000 юандан акча берилсе 99 окуучунуку канча болот өзүңөр эсептеп алсаң. анда жалаң бюджет экен да бул жакта, акча акысыз да, туура? Мамлекет несебинен. Мамлекет Анан жалаң эле несебинен. балдар окуйт экенби же кыздар да барбы экен? Кыз окуучулардын багы Канча Канча студент бар? баары улуу. 我们这儿是专门培养这个宗教教职人员的。 Бул жерде 呢就是 мектепте тарбиялап атканы мына ал мындан кийинки диний зат жана мына диний окутууга иштетиле турган диний заттар болгондон кийин баардыгы негизи эркектер. Анан сурап коюңузчу, чет өлкөлүктөр ушул жака тапшырса болобу окууга деп сурап коюңуз. 他问的就是外国的那个公民人员，他想学这个，对对，能不能到这儿来学？ 我们暂时现在还没有，就是我们这个国内的。 азырынча жок. Азырынча биздин бул окутуу негизинен ушул Кытайдын мамлекет ичиндеги окуучуларына каратылган. Кийин келечекте барбы ошол? 未来会不会有这样的计划？ 上拉会的，我们跟这个国家我们这个教学这个机构是要国家教育部批准，我们以后要申请的话看。 Эгер келечекте биз муну сунуш кыла турган болсок, мамлекеттик агартуу министрлигинен өссө, мүмкүн ошондой чет өлкөнүн окуучуларын алып келип окутушу мүмкүн. 女的没有的原因是我们刚才说的，院长说的，我们是培养宗教教职人员，也就是伊玛目的地方。我们新疆没有妇女从事伊玛目的，所以就。 Бул эми биздин мектепте мына кыз окуучулардын жок болгондугунун себеби баятадан айтылгандай жалаң тарбиялагандын баары мындан кийинки диний окутууга иштетип турган диний заттар.
имамдар. Эми Шинжаңдын мурдагы тарыгынан бери аял кишилерден имам болбойт. Ошого байланыштуу бул жерде баары эркектер окуйт. Азыр ал туруктуу окуп турган окуучулардыкы 226, андан тышкары дагы буяка келип баягы тарбиялануу боюнча окуп аткандардыкы 200 нече болгондо 500дөн артык. 600га жакын окуучу бар экен. Азыр айтып атышат, ушул ислам окуу жайында 3 кабаттуу чоң китепканабыз бар дейт. Анан бул китепкананын ичинде ар түрдүү жанагы диний тармактар боюнча 75 миңден ашык китептерибиз бар дейт. Мына ошондой китептер менен жанагы куралданганбыз дейт. Негизинен ушундай эми. Мына ушул ислам окуу жайын кыдырып жүрөбүз. Бул жерде ошол китептердин арасында кыргыз, уйгур, казакча жана башка тилдердеги ошо Курандын котормолору бар экен. Анан азыр айтып атышат, негизи эле ушул Кытайда, ушул окуу жайда бир ондой Кытай кыргыз молдокеси имамы бар экен. Андан сырткары дагы 20дай студент азыр кыргыз студент окуп атыптыр. Эми булар баягы чет өлкөлүк адамдар эмес, жалаң ошол Кытайдын өзүнүн ичинде жашаган этникалык кыргыздар жөнүндө айтып атат. Бул болсо ошол Үрүмчүдөгү мечит экен. Ошол окуу жайдын ичиндеги мечит. Мечитти азыр көргөзөбүз деп бул жакта молдокеси бизди ээрчитип алып келип атат. Азыр эми мен ушул жерде бир нече суроону берип калганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат, ошону берейин деп атам эми. Ушул Шинжаңдагы Шэнси чоң мечитинин имамы болот экен. Азыр мен бир сурайын деп атам да, эми мамлекетке Кытай өкмөтүнө ушунча чоң каражат кетирип, ушул диний мектептерди куруунун, ушуну каржылоонун не кереги бар, не зарылчылыгы бар деген. 他在提问就是对中国政府来说，花这么多的投资和精力去建立这样的一个宗教学校，有什么样的必要？ 我们现在所有的伊玛目的这个，现在我们全疆的所有的伊玛目，我们要必须经过宗教院校的培养才能干。Азыркы мисалы биздин Шинжаңдагы баардык имамдардын баары ушуга окшош өлчөмдүү диндик мектепте окуп тарбиялангандан кийин анан имамдык кылат. Анан азыр дагы бир суроо. Жанагы Шинжаңда ушул ислам динин туткан адамдарды өкмөт тарабынан куугунтуктап, атайын баягы тарбиялык лагерлерде кармап, камап чыгарып атат деген сыяктуу мындай маалыматтарды угуп калабыз да, ошонун чынтыгы канчалык, кысым канчалык дегендей. 他就说他们在国外的时候，就是也听说一些那个啥谣言和那个啥嘛，就说这个在新疆这边对于一些这个宗教人士就是有这个打压和排斥行为还有这个教育转化等这些，他的那个可靠性或者是他的那个依据是什么样的？你能不能把这块的东西给他们讲一讲？我们很清楚，刚才已经讲了。那西方社会的对我们的一种污蔑，大家都知道。我刚为什么说让你们多走多看一下？你们看到的可能比我说的要更好。我现在的 master 就在乌鲁木齐，你们有时间可以去看一下。我今天中午的撇什乃玛子，Zuhar， Salatul Zuhar， 至少有50个人。我们每一天150多个人。我们的这个乌鲁木齐的这个清真寺开放都多得很，多走多看。 Biz баягыдан силерге ушул мисалы мына исламдык мектептин дагы биздеги мына исламдын корголушу барысы жөнүндө түшүнүктөрдү берип айтып атабыз. Эми бул силер уккан ал нерселердин баары негизинен ушул батыш мамлекеттер деп айтылат эми бул жерде. Ошолордун биздин Жумго өкмөтүнө, Жумгонун жүргүзүп жаткан саясатына болгон бир кара жабуу бул нерселерчи. Эми муну биз бир адам ооз менен туруп алып эле актанып айта бергендин эч кандай кереги жок.
Муну дал силерди чакырып келиштеги себептердин биринде дал өзүңөр көзүңөр менен көргүлө чыныгы Шинжаңдагы мына диндик саясаттарды өз көзүңөр менен көрүп ошолорду жакшылап түшүнсөңөр, анан кийин сиз айтып турган ошол нерселердин кайсынысы чын, кайсынысы жалган экенин өзүңүз айырып аласыз.你们刚才在教室已经看到我们在给学员讲的什么，到这儿来了，你们也能看到。你看我们这个地毯，我们的这个整个的清真寺，这是西方社会这样子给我告诉说。 Барыңар баятадан класска кирген кезде мисалы окуучулардын окуу жагдайын көрдүңөр. Андан тышкары окуучулардын эмнени үйрөнүп атканын көрдүңөр. Кайсыл тараптардан аларга окутуп алып барып атканын көрдүңөр. Мына жерде болсо ушул амалий жагдайын көрүп турасыңар, үйрөнүүгө түзүп берилген жагдайларды. Эми калганды силер өз көзүңөр менен дагы да көп көрүп, түшүнүп, билип көрсөңөр ан сайын жакшы болот.